Сагын эже сизди мен келгенден баштап ушул мектепти сиз элестете албайм да. Анткени мен келгенде сиз завуч болуп иштеп аткансыз. Аябай элге ушунчалык баары Сагын эже деген эже болупсуз да. Анан ушул даражага, ушул нерсеге жетиш үчүн сиз эмгекти качан баштадыңыз эле ушул мектепте? Ага чейин иштеп келдиңизби же ушул эле ушул мектептен эмгек жолуңузду баштадыңызбы? Ошол келген учуруңуздан баштап бир аз айтып берсеңиз. Жакшы болот атым. Мен биринчи элди куттуктап коелучу. Келаткан 100 жыл менен ушул мектебибизге 100 жыл болот дегенди көптөн бери кыялданчубуз. 80 жылдык өттү, 90 жылдык өттү, 70 жылдыкта катыштым. Анан кыялданчубуз да 100 жыл качан болор экен. Анан 100 жыл 26 октябрда 26 жылы болот деп эстеп коюмдан чыкпайды жүрөт да. Менин пенсия чыккан бир топ болуп калды. 7 жыл болуп калды. Анан бирок эси тартып баягы мектепте да. Бул мугалим болуп калган себеби мен атам мугалим болчу, математик мугалим болгон. Атамдын 4 кызы, 4-өбүз тең математик мугалимбиз. Айтчу, кыз балага мугалимдиктен өтөрү жок деп. Бирок ошондо да мен көп жерде айтам. Мугалим болуш үчүн адамдын өзүнүн төрөлгөндөгү мугалимдик өзүнүн адамгерчилиги касиети болуш керек, балага арналганчы. Аз мугалим болуу кыйын. Мугалим баардык адам мугалим боло албайт. Бир 100 адам алып келсе ичинен бирөө мугалим болушу мүмкүн. Чыныгы мугалим да. Мен ушул мектеп жаңы бүткөндө келдим. Бүтүп 81-жылы мектепке киришти. Ага чейин бизде окууну бүткөндө өкмөт башка жакка жиберип жүрчү. Мени Нарынга жиберген, аякта иштеп келдим. Көп нерсени үйрөнүп келдим. Жакшы директор менен иштештим, жакшынакай. Акылдуу, көп жашка чыккан адам эле. Жакшы нерселерди үйрөнүп келгем ошол жактан. Анан бул мектепке 81-жылы ушул мектеп ачылгандан кийин кичине күчкө тайып калганда келдим. Сентябрда ачылды, мен тетиги ноябрь, декабрда келдим. Абдан сүйүндүм. Ушу номер 5 иштейт деген ушундай сыймыкка ээ болгон сүйүнөм да. Ушу номер 5 десе эл башкача сезчү, башкача ойлочу, башкача сыймыктанчу. Номер 5-те иштегенибизге сыймыктанчубуз да. Номер 5-те балам окуйт дегенде өсчүр сыймык болуп, чоң эле сыймык. Менин жалпы эмгек стажым 48-49 жыл болду. Ошонун 40 жылын ушул мектепте иштедим.